Азыркы тойлорду эч түшүнбөйсүң. Жаштардан да карылардан да ыйман кетти десек болот. Ата-энелери менен чогуу турган жаштар ар кандай оюн соокко чыгып өнөрүн көрсөтсө эле адеби жок кыймылдарды жасай берүү жаштарга адат болуп калды окшойт. Айласыздан азыркы жаштардын гормондору ушунча ойноп тура өзүнө ээ кылбай деген ойлор келбей койбойт. Улуудан ийменип ыйбакылуу азыркы заманыбызда жок эсе. Төмөндө жаштардын дагы бир тойдо өнөр көрсөткөн жалжак бии талкууда. Баарынан кызыгы жаштарды уяткарып токтоткула адепсиз кыймылдарды деген залда улуу муундардын бири да үн чыгарып койбогону. Булак Назар Ньюс. Семей шаарынын тургуну 57 жаштагы аял келемиштин кол салуусуна кабылды. Келемиш айымга уктап жатканда кол салып, ылдыйкы эрининен тиштеп алган. Жабырлануучунун туугандары дароо медициналык жардамга кайрылышкан. Медиктер текшерүүдөн соң айымды травмпунктка алып кетишкен. Ал жактан медициналык жардам берилип, керектүү дары-дармектерди жазып беришкен. Булак Назар Ньюс. Ош шаарына уча турган учак Бишкекти аэропорттон уча алган жок. Жүргүнчүлөрдүн биринин айтымында учак ордунан бир аз көтөрүлүп кайра токтогон. Бизди башка учакка салабыз деп кайра аэропортко алып келишти. Сокулук райондук соту Насибага козголгон кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Эмне үчүн айыпталып жатат? Насиба ушул жылдын 30-январында болжол менен саат 13:30 чамасында Новополовка айылындагы дүкөндөн 3 бөтөлкө спирт ичимдигин уурдап алып, андан соң дароо изин жашырган. Насиба 31-январда болжол менен саат 16:30 чамасында аталган дүкөндөн 2 бөтөлкө спирт ичимдигин уурдап чыгып бара жаткан жеринен коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Насиба өзү эмне дейт? 30-январда спирт ичимдигин ичкиси келген Насиба акчасы жок дүкөнгө барып 3 бөтөлкө арак уурдап алган. Андан соң үйүнө келип, жарандык никедеги күйөөсү менен уурдалган аракты ичишкен. 31-январда да аталган дүкөнгө барып 2 бөтөлкө спирт ичимдигин уурдаган. Бирок эшиктин алдында коопсуздук кызматынын кызматкерлерине кармалып калган. Жыйынтыгында сот Насибаны 3 жылга эркинен ажыратып 10 000 сом айып салды. Сот көрсөтүлгөн жазаны 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен шарттуу деп эсептөө өкүмүн чыгарды.